Дүйнө жүзүндө алдыңкы технологиялар тездик менен өнүгүүдө. Өнүккөн өлкөлөр бул заманбап жетишкендиктерди мамлекеттик башкаруу, жарандарга кызмат көрсөтүүдө кеңири колдонууда. Мамлекетибизде дагы санариптик трансформациянын концепциясы иштелип чыкты. Концепцияда камтылган кадамдар Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында каралды. Ал алдыңкы 5 жылда ишке ашырылат. Документте бул убакыт аралыгында 3 стратегиялык максатка жетүү көздөлөт. Биринчиден, санарип көндүмдөрдү өнүктүрүү аркылуу калк үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Экинчиден, сапаттуу санарип кызматтарды көрсөтүү, натыйжалуулукту, ачык жана айкындуулукту, отчеттуулукту жогорулатуу жана коррупцияга каршы күрөшүү. Мамлекеттик жана муниципалдык системасын санарип трансформациялоо аркылуу мамлекеттик жана муниципалдык чечимдерди кабыл алуу процессине жарандарга тартуу деңгээлин жогорулатуу. Үчүнчүдөн, жеке секторду санарип трансформациялоо аркылуу экономикалык секирикти камсыздоо жана эл аралык өнөктөштүктү күчтөтүү. Мамлекеттик органдардагы бюрократияны азайтуу, алардын ишмердүүлүгүндө ачык айкындыкты камсыздоо, жарандарга кызмат көрсөтүүнүн ыңгайлуулугун арттыруу Кыргызстанды санариптик трансформациялоо алкагында ишке ашат. Алдыдагы жылдарда артыкчылыктуу багыттар санариптик маалыматтык технологиялар билим берүүсүн өнүктүрүү, зарыл коопсуздук талаптарын эске алуу менен көптөгөн маалыматтык системалар курулат. Мамлекеттик жана муниципалдык органдар ортосунда өз ара аракеттенүүдө кагаз колдонуу толугу менен жоюлат. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана бизнес түзүмдөр түндүк ведомстволор аралык электрондук өз аракеттенүү системасы аркылуу гана өз ара аракеттенүү жүргүзүшөт. Анын натыйжасында кошумча маалым каттар жана документтерди талап кылуу жоюлат. Мамлекеттик органдар жана жеке сектор электрондук форматка маалымат алмашышат. Түндүк системасы товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук көзөмөлдөөгө жана электрондук документ жүгүртүү системасын ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Концепция мамлекет жүргүзө турган саясаттын негизги багыттары менен гана чектелбейт. Ал жарандык жана бизнес коомчулугунун өкүлдөрү берген сунуштарды да камтыйт. Санариптештирүүдө Кыргызстандын бүт аймактарында ишенимдүү, жеткиликтүү жана анча кымбат эмес интернетке жетүүнү камсыз кылуу зарылдыгы белгиленди. Учурда санариптик жетишкендиктерди мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө колдонууну ар кыл тармактарда кеңири жайылтуу аракеттери жүрүүдө. Алсак Кыргызстан кмш өлкөлөрүнүн арасында алгачкылардан болуп толугу менен санариптик берүүгө өттү. Учурда Коопсуз шаар долбоору иштеп баштайт. 25 декабрда жабдуулар алынып келип, туура 1 айдан кийин 25 февралда тесттик режимде иштеп баштайт. Жакында экинчи этап боюнча конкурс өткөрүлөт. Ал өлкөнүн калган бардык аймактарын камтып, ошондой эле Бишкек, Балыкчы, Каракол, Бишкек, Нарын, Торгат, Бишкек, Нарын, Жалал-Абад, Ош, Бишкек, Жалал-Абад, Ош, Сарыташ, Эркечтам, Ош, Баткен, Исфана автомобиль жолдорунун 180ден ашык участогунун коопсуздугун камсыз кылат. Келечекте коопсуз шаар туруктуу иштей турган акылдуу шаар системасына айланып, турмуш тиричиликтин ар тармагында орун алат. Учурда борбордогу бала бакчаларга кабыл алуу электрондук кезек менен жүрүүдө. Бул система кийинки жылы мектептерге карата да колдонула баштайт. Мындай тутум жарандардын социалдык укуктарын коргоп, бирдей шарт түзөт. Анткени менен мамлекеттик органдарды өз ара аракеттенүүчү түндүк бирдиктүү системасына кошулууда кечеңдөөлөр болуп жатканын президент Жээнбеков белгиледи. Мисалы, саламаттыкты сактоо министрлиги. Ошол менчик больницаларда акча жүгүрүп атат да, мамлекеттик больницаларда. Ошол акча чыгып атат да. Менчик акчада, менчик компанияларда, больницаларда кассага чыгып атса, а биздеки акчалар ачыкка чыкпай, ошол жердеки чөнтөгүнө чыгып атпайбы? Буну эми легалдаштырыш керек да. Ушуну легалдаштырсак, электрондук форматы киргизсеңиз медицина башкаруу системасында, ошол акча өзү да чыгат ушул жака. Ошондо мамлекеттен да көп каражат кетпейт. Ошол каражат менен эле ошол мамлекеттик кызмат көрсөткөн кызматтарды ошо менен жасасак болот. Силер ошол легализацияны жасагыла. Муну ачык айтыш керек да. Ошол болбой атпайбы? Муну бардыгына билесиңер. Менчикте киргенде кассага төлөйт. Айлыктар бөлүштүрүп койгон, ошол боюнча кызмат көрсөтөт. А силерде киргенден баштап чыкканга чейин төлөйт, кассага төлөбөйт. Ошонун үчүн акча легализация болбой, баардыгын коррупциялап жатып калган баардыгы. Ошону тездетүү үчүн силер кайра мына эң артта калып атасыңар.
Мамлекеттик органдардын жарандарга кызмат көрсөтүүсүн санариптештирүү коррупциялык көрүнүштөрдү азайтаары, жарандардын убактысын кыйла үнөмдөөрү белгиленди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кызматтарын жарандарыбыз кеңири колдонгон мындай мисал катары мамлекеттик каттоо кызматын келтирди. Эң кызмат көрсөтүүчү орган бул мамлекеттик каттоо кызматы. Мына айтып атмын, мына транспорт каражаттан жана айдоочу курамды каттоо бөлүмүнүн ишин. Ушуну кылып коелачы бирдиктүү терезе. Ел ошол жерде кезекте турбай, автомат түрдө, автоматташты электрондук формат түрдө алып кетсин. Мына ушуну кылышпады ушуну. Неге кылбады? Эмне үчүн дегенде, ошол жерде ар кандай схемалар бар. Кече көрдүңөр да, Бишкек департаментинин баш кармалганы. Кечке иш кылбайт, камерадан көргөзүп телевизордон. Отуруп алып, ошол схемадан келген акчаларды, каражаттарды топтоп коюп отурат. Ал өзү жалгыз кыла албайт да. Кандай кылат? Үстүндө жетекчилер аралашпаса, укук коргоо органдары аралашпаса, ал кандай жалгыз кылат? Жалгыз эч качан кыла албайт. Эч качан кыла албайт, жалгыз. Ушуга чейин жетип калган кээ бир органдар ошол схеманы жой десең дагы, мына эртең бир сүйгүндө мына жылдар өтүп атат. Санариптик мүмкүнчүлүктөрдү жарандарга кызмат көрсөтүүдө ийгиликтүү колдонуп жаткан мамлекеттик орган катары Ички иштер министрлиги айтылды. Министрлик жарандарга зарыл ар түрдүү уруксаат каттары, ошондой эле соттолбогондугу тууралуу маалыматтар бирдиктүү терезе принциби менен берүүдө. Буга чейин бул узак жылдар бою элдин нааразычылыгын туудурган, өтө коррупцияланган процесс болчу. Бул борбордун курулушуна 11 миллион сомдон бир аз ашык каражат жана 4 ай убакыт кеткен. Натыйжада кезектерди азайтып, маалымат үчүн кайрылгандардын убактысын үнөмдөөдө. Негизи эле мамлекеттик муниципалдык органдар тарабынан берилчү ар кыл кагаздардын саны өтө эле көп экендиги, айрым органдар тарабынан көрсөтүлчү кызматтар жетиштүү деңгээлде болбой жатканы белгиленди. 23 мамлекеттик орган 168 справканы сурайт. Ал справканы бербесе, эч кандай иш жүрбөйт, эч нерсе кыла албайт, кызмат ала албайт, эч нерсе кыла албайт. Мына байкасаңар, шаарды кыдырып, райондо айыл өкмөттөрдү кыдырып, керектүү маалымат алуу үчүн, кээде таптакыр кереги жок эле кагаздар алуу үчүн мына очередте турушат, чуркап жүрүшөт. Бул канча убакыты, канча нерв бул кетип атат. Төлөнгөн баш өлөнгөнчө справка сурап атпайбы органдар. Ошол өзүнө керектүү справканы түндүккө тезирээк кирип, бириктирген проектке кирип туруп, эмне үчүн ошол элди ар жакка чуркатпастан бири-биринен маалымат албайт? Неге албайт маалымат? Манусунун чеги бар да. Киргиздесе тоскоол кылып атасыңар, мамлекеттик органдар. Керек болсо мамлекеттик органдар, кызмат көрсөткөн органдар мөөнөт кылып, обед убагында кызмат көрсөтүш керек. Ал сенин милдетиң, ошон үчүн айлык алып, ошо балачканы багып отурасың. Ал милдетиң сенин. Мына кээ бир жерге барганда, даже жаап коюп тойго кетип басат. Обед деген 2 саат кээ бир жерлерде. Сурабай атпайсыңар, отурат губернаторлор. Айрыкча областта, райондордо ошондой болот азыр. Республикада кээ бир министрлер агенттиктин баштагы эл кабыл албайсыңар келген кишилерди. Президент белгилегендей, бул иш мыйзам чыгаруу, сот процессин жүргүзүү, аткаруу бийлигинин функцияларына тиешелүү. Айрыкча укук коргоо, саламаттыкты сактоо, билим берүү, банк системасын, салык жана бажы тармактарын камтышы керек. Интернетте жана санариптик технологияларды колдонуу менен мамлекеттик кызматтарды сунуштоо коррупциялык көрүнүштөрдү максималдуу кыскартууга мүмкүндүк берет. Анткени мамлекеттик кызматчылар менен жарандардын ортосундагы түздөн-түз катнаштар минималдуу деңгээлге түшөт. Белгилей кетсек, Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында өлкөнү санариптик трансформациялоо негизги багыт катары белгиленген.